Достық Достық командасынан Байыш! Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Көкбөрүнүн легендасына айланган Манас Ниязовдун бир тууган агасы Байыш Ниязовдун спорт дүйнөсүн сиздерге чагылдырмакчыбыз. Анда эмесе биз баштадык, бизден алыстабаңыздар. Sesinde men toğa çıktım. Şu jaylıqla iyilep erçi vaqtılım men. Mektebine ham barbay. Şu atam menen kettim ne olam. Atты жақсы көрчү. Ошондо сапкозда жылкы вaqtылым. Şu сапкоздун 2-1 жылкысы бар. Ошону барып карап, кошулар жүрө беретилим мен менен. Ошо тоодагы кичине улактарыбыз болчулар өзүнүн чыгарган. Ошонго чаап, ошо жерде эле башталып кетти да. Балдарым. Мен өзүм ham чаап жүргөндөн балам. Анан ondan keyin Xudoga şükür mana janışım çoğuydu, janışım terbiye aldı. Yani şu janışım ülkelerin terbiye kıldı. Bayıştan keyin Bayaman'dan keyin Kıyazım çıktı. Şu aka ülkeler vardı birbirine yemek kılıştı da terbiye kılışıyla ulakçı olup geçti. Ana Manas en küçüğümün. Şundan şu akası başladı dedim, çoğun akası. Şundan vardı Xudoga şükür, attın üstüne düşüşpeydi. Onda katta jiyinlerge bu yakta ulak kosa bir yana ulaktarga barışat, özünün alaman ulaktap koyat. Anan 5-5'ge çavuşat, 5-5'de çoğun balam janış çapkan. Ondan keyin Bayışım çağıp жүрдü. Şuna çavuş otat da. Men 5 oğlum ten çağıp da kıskansı. Boş mağazada şuntur, oynatırız da. Şu ulakçı okumalı kişine oynatırız. Kışın azı, sezonun azı ulakçı. Ulak malına tırnak koyulbayım. Yemin abi. Ulak öz tırnakta. Öz tırnakta. Ulak toktağından keyin başlayız. Ertenden günde turup kişine tırnak burası oynatırız. Özü abi, da sizlerin öz maşığınızlar kандай, öz ulakka kандай maşığızlar? Kандай maşığılarda ötkürüzler? Hemen biz ulakta көбүнчө at. Biz at көп минебиz at. Анан залда үйдө залга да эле барбайм канчалык. Үйдө эле кылам, ошо турнук бүрүз кичине резинка чоём. Анан ат минсең эле өзү турнукка да күнүнө улак чапсаң эле турнук болот да. Ошо айылда аксакалдар айтып калчу да, бул эр жигит жөн эле ат минип жүрө берсе эле бул өзү согушка даяр болуп калат деп ошентип туруп экен да негизи. Менин суроом да, бул алгачкы суроом. Ошо көрсөтүүбүздүн башындагы. Ne sebepten ушундай татаал спортты тандап алдың сен? Бул улак, аябай татаал да жаракат көп аласың. Не себептен тандап алдың? Мен тандаган себебим атам чоң улакчы болгон. Анан атам көрүп чоң акам чапты. Анан акам ээрчип жүрүп эле ушул улак тандадым өзүм. Мен өзүм тандагансызды билбей калдым. Өзүм тандаган билбей калдым. Мага улак аябай жагат. Ертең чоң улак деген күнү түнү менен уктабай чыгып кеткен күндөр болот. Чоң тойду уксам 2-3 күн мурда уйку качып кетет. Өзүнчө ойлонуп атып элечи, эртең кандай болот? Кандай болот деп эле уйку качып кетет. Эмне десем? Мен улакты жашоомдо эми алиге көрөм. Мындай. Жашооңуздан өчпөйт экен да. Өчпөйт. Өмүр бою. Өмүр бою. Кыял адам менен кошо кетет дегендей эле экен да. Анан бул жылкыны баккан эми улакчы башка, саяпкер башка да турабы? Саяпкерликти да кыла бересизби? Же атаңыз багып береби же кандай болот? Эми мурда таптап береби? Атам багып берчү. Анан азыр өзүмчө жашайм. Үйдө өзүм карайм аттарды. Өзүм таптайм. Менин бир укам бар, укам карайт. Мен жокто аялым карап турат, чөп-чөп жемерип кое берет. Кандай сиз үйрөтүп койгонсуздарбы? Үйрөтүп койгом ооба. Аялым карайт, көбүнчө эле жайын аялым багып берет. Режим кылып бергем, ошондой кылып эле багат.
Sayapкерликте эле бардык эле адам кыла бербейт да. Ооба. Негизи. Кыла бербейт. Сиз үйрөндүңүз да атаңыздан. Мен атамдан үйрөнгөнмүн. Эми Байыш палван жөнүндө эми айта берсе өзү сөз көп. Ал палванды эми мен эле эмес Кыргызстан боюнча таанып, үстүртөн билип жүрөт. Мен ал баланы кичинебизден бери бирге чоңойгон бала катары айтсам, эстей алам, бир 6-классыбызда, бир 7-классыбызда биз чоң улактарга чогуу барып, чоң улакта бул Байыштын дагы агасы бар, Жаныш палван. Алар чоң улакта, чоң торпок улактарда, аламан улактарга барганда, биз жаш балдар ошо 6-7 класста окуганда каптан улак жасап алып чапчы элек да, кичинебизде. Ошондо эле Байыш өзү жөндөмдүү бала болчу да, жөндөмдүү, улакка кызыккан. Бизди ошондо эле улагыбызды алып качып кетип калып, анан кийин көптөп барып алып, топтоп алып, сүйлөшүп алып барып алып, анан кийин муну көптөйт элек. Бирок баары бир жалгыз болуп алып деле бизди кичинекейинен эле улактан жүдөтүп, ушинтип кыйнап, улакка кызыкчу да. Анан кийин эми бул баягы болор бала жашынан эле болот экен да. Кайсы бала кичинесинен бизди илгери аксакалдар айтат го. Өсүп келаткан баланы көрүп туруп, бул бала чыйрак болот деп. Ошол сынгары эле кичинесинен эле бир нерсеге кызыккан бала бул чоңойгондо деле сөзсүз ийгилик жаратат экен деп ойлоп калдым да. Анын бири ушул досубуз Байыш. Бийил чоң улак аябай көп болду. Эми эл катары Аллага шүгүр жакшы эле болуп атат. Жакшы эле алдык. Жакында эле сизди угуп калдык, ошол социалдык тармактардан көрдүк. Ошо баш байгени алыпсыз, үй алган, үйдү утуп алган экенсиз. Ошол Ош чөлкөмүндө берилген улактачы. Жакында Кара сууда аябай чоң улак болду, көрдүңүздөр. Каныбек Аканов деген улак берди. Мындай Кыргызстанда мындай чоң улак болду элек. Квартира сайлды чоңуна 5 машина сайды. 10дон ашык төө сайды, 20дай тай сайды, аябай чоң той болду. Ошондо 4 майра кылдым, 4 салым салдым. Биринчи бир тай, бир төө, бир машина. Квартирага дегенде квартирага салдым. Квартиранын анан 2 бөлүнүп кетти. Ошо насипкен анан бизге квартиранын акчасын берди. Ушул жерде мен угуп калдым да. Улакчылардан башка улакчылардан угуп калдым. Ушундай сорундар сорун деп коет эми байгелер. Туура эмес чечилип калган убактарда көп болот дейт да. Азыр ошондой болуп кеттиби, кандай? Мындай болуп келген нерсеби бул? Мындай болуп калды бердичи. Бул той бергендечи, Каныбек той берди, анда айып жок да. Мисалы ал элге чачам деп, элге чачып той берди. Анан берде бир Кадыр деген судья болгон. Азыр мына Акжол деген баланын бир тууган байкеси. Анан микрофонду кыйкырып атканда, азыр кайтышы лимузинен квартирада сайлап атат деген укканбыз да. Ана мен ошону укаларым менен чогулуп азыр лимузинен квартира сайлат деп чогулуп турганбыз. Лимузинде өзгөндө Жодар палван алып келип таштагандан кийин эле мен ойлондум, эми квартира депчи. Шаркирип мага квартираны улак ачты мага. Ылдыйга апарып таштадым. Таштагандан кийин а жерде манас көтөрүп салып алат. Анан мен микрофондун алдына келгенден кийин судья айтып атат, квартира жок болчу, машина деп атат да. Өзү старт берген. А жерде 5 машина болгон да, 4 Мерседес, бир лимузин болгон. Лимузинден квартира болгон да. Анан кийин да Volkswagen деген машина сайлап атат дейт. Айла Volkswagen жок машина болгон да. Анан кийин Каныбектин өкүл баласы келип сайды дегендей болуп атат. Анан мен жерде сүйлөдүм да. Каныбек, Мунар деген судья болгон. Мунар берде Volkswagen жок болчу го. Жөн квартираны эми бере бербейсиң мага дедим. Десем эле Volkswagen деп калды. Анан биякта дагы сүйлөгөндөрүм бар, аерден кыскартып коюшкан да. Туура эмес сүйлөгөн чыгарып коюшкан. Анан аяктан манас мен таштагандан кийин манас салып алгандан кийин анан Акжол деген бала ошол жерде местный Карасулук манастын аттын үстүнө минет да. 2 жол минсем Баяман укам Акжол түрт түшүрүп берет. Инбейсин өзү айдайт депчи. Анан манастын кулагына шыбырайт да. Манас байга түгөдү сорун. Кемен апара мен местныймин, не алсам тең бөлөбүз дейт. Анан манас көм ат баты менен миңзет да. Анан алып келип туруп квартираны мен таштадым. Мага 10 миң деп туруп анан Кадыр деген байкес судья болгон да. Анан судья анан Кадыр Акжолдук инимге эсептеп ошого эсеп кылып коюшту. Анан бир 2 күндөн кийин Каныбек той берген Ошко чакырды. Чакырып не кылабыз, кандай чечебиз дедилер. Алардын ойлорун уктум. Кыскасы Кадырга чалышты. Кадырга айтты, бул квартираны мен сайып атам, домду мен куруп атам. Акжолдон башка эч кандай эч кимге берилбейт бул квартира.
Bu bir ay murda çeçilgen деп Кадыр ошентти, Кадыр деген. Ana meyli anda dedim. Ana maga $12,5 berişti. Hem al kvartira hem kurulu attır da. Kvartira 20 kvartira eken. Hem narağın hem maga $12,5 berse Manas mingizdi, Manasты жоктоду. Hem narağın özlerine kişineyle kaldı da men bilişimçe. Бирок негизи мындай нерсе мен ойлойм да. Биздин улуттук оюн болгондон кийин ошо сорундар туура чечилиш керек да. Ошо тойдун ээлери дагы ошо көргөндө мындай туура калыстарды дайындап ошондой кылыш керек экен да. Мен айтайын дегеним, мен ушулда спорттун эң татаалын тандап алыпсыз да. Анан мына үй бүлөңүзгө деле мындай кыйынчылыктар көп болсо керек негизи. Үйүңүздө деле ушу сизде айтышат ушу улак болот деген күнү таң аткыча уктабай коет экенсиз. Кичинеңизден эле ошондой турбайсызбы? Мен кичинекемден бери эле атам жылкычы болгон себепкер ушу атка аябай кызыкмын да. Атты өлө жакшы көрөм. Үйүмдө ат туруп атса окшошпойт. Мисалы үчүн мына команда оюнунда музбордо жүрөм да. Бир жолу Казакстанга улакка бардык 5-5ке. Анан Кожомкул Рассеттен команданы бардык. Үйүмдө бир аябай жакшы бир каратым болгон мурда 5 жыл мурда. Анан Казакстан музбордо жүрүп аялыма чалып атпайбы? Кандай ат кандай десем, тооба кылды. Биринчи бала чакаң сурабайсыңбы дейт. Анан мен ошо атты аябай жакшы көрөм. Үйдө обязательно ат турат. Өзүм багып, өзүм таптап, өзүм суутканды аябай жакшы көрөм. Мен дагы мына спорт көрсөтүүсүн тарткандан бери ушу улакчылар менен көп сүйлөшүп калдым да. Анан сизди эми көпчүлүгү Кыргызстан боюнча тааныйт да. Баягы сиз ушундай Манастай жаш кезиңизде, иниңиз Манастай жаш кезиңизде мындай интернет, соц тармактар анча мындай популярный боло эле келет. Бул андан да күчтүү чапчу дегендер көп да. Сизде анан айтышат да, жана өзү боюңуз канча чыгат? Боюңуз? Боюм билбейт. 1.70 деп коелу. 1.70 чыкса, мисалы Манас узун экен 1.80. Эңилгенге оңой да Манаста. Мисалы сиз дагы аябай жакшы эңилет экенсиз. Бул байыш дейт, улакчылар айтат. Байыш дейт ушу улакка эңилгенде эле чоюлуп узарып кетет деп айтышат да. Эңилгендин кандай жолдору бар мисалы? Сиз жакшы эңилет экенсиз да? Мен мурда чапкан балдар мындай Instagram, интернет мындай аз болгон. Реклама аз болгон. Реклама аз болгон да. Мен мисалы улакка барганда, мисалы торпок улактачы, торпок улакка барганда торпок оор 70-80 кг болгондо мен растреним көтөрчү эле да. Оор улакты аябай жакшы көрчү элем мурда. Анан көбүн чоң ат мисалы мен сен боюң кичинекей жетпейсиң мындан дейчү эле көбү да. Бирок жетчү элем да. Мурда Манас кичинекей маалында каттык эңкейчү элем. Мен акам көп мен тегеретчү да. Акам кармаганда мисалы үчүн акамдан эңкейип ал дейчү эле да улактычы. Торпокту алып туруп, көтөрүп туруп, биге түшүрүп жүрсөм, түшүрүп эле акам көзүн карачу элем да. Акамдын ушунчалыгындай кандай десем, коркчу элем да. Акам эми мындай кыл, мындай чапты биз эми тарбия кылганда, эми акам аркылуу улакчы болгонбуз бүтөбүзчү. Үчүн акам барып мен тизгиним карап турганда мага дук кылган күч кирчи да. Любой кандай торпок көтөрүп салчу элем да. Дем берип турушкан. Дем берип турчу. Ал сиз өзүңүз берип атасызбы демди ушу Манас инилериңизге? Ооба, анан ошону чабып көп эңкейип жүрдүм. Анан Манас чоңоюп жүрүп чаба башталганда анан акам айтты, байышкам, эми экөөбүз көрүнүп бүттүк. Бия Тажикстан, Өзбекстанга чейин чаптык эми. Укаларың, токойм, укаларың карайм, Манастарды, кыяздарды, баймандарды өстүрөлү деп. Анан мен чоң ат минип Манасты эңкейтип, Манасты мен тегерет жүрдүм, Манас көтөрүп жүрдү. Ошо мен акам көрүп өстүм. Мени көрүп, укаларым өстү, Манас, кыяз, баймандар өстү. Ошо эмне дейсиз, Аллага шүгүр ошо, эл катары болуп атат. Эрчи байыш ушунтар жетелеп жүрдүм. Анан кийин улакка менен кошо улакка барып жүрүп, улак чабып, Кудайга шүгүр, Аллага айтканыбыз бар экен, полгон болуп чыкты. Ошо кайерге барса курга айтпайт укам. Улакчы бул улак деле оңойчулук менен улак чабамаса бар эле чабып кете бербей. Бул улакка мээнет кылыш керек, эмгек кылыш керек, тренировка кылыш керек. Биз эми жаштыктан улакты тандаганбыз. Эми спорттун көп түрлөрү бар. Мисалы үчүн биз улакты тандадык. Раз улакты тандаган ушунун аягына чыгайын дедик дагы. Ушу улактын артынан макшыгып, Кудайга шүгүр ушу улактын артынан эл таныдык, журт таныдык. Нукура кыргыз, таза кыргыз ушу улак чабат экен. Ушу улак илгертен калган ата салтыбыз бар экен. Мына кече талас менен Оштун ынтымагын бириктирип, Оштон 4 команда чыгарып талас ушундай бизди жакшы сыйлашып, мен укама Манас укабызга ат тартып алды Таласбек Алиев. Мына кече биз дагы оюн өткөрдүк.
Ördök жесең қазбайла дейді. Biz дағы анан кейін Таласбек Алиевқа төбе тартылып төбе мінгіздік біз дағы. Құдағышы бізде дағы жақсы чабып ойнап, Таластың елі дағы келішті. Бұл, конечно, бұл жардам береді. Бұл улақты мен аябай қырғызға денсаулығына дағы пайдалы біріншіден. Анан бұл улаққа қызыққан ер жігіт көп нәрсе, жамандық нәрседен алыс болады деп ойлаймын. Біріншіден денсаулығы чың болады. Екіншіден мұны азыр көріп отырсыңар, бекерчиликтен жаш балдар ардекеге кетіп атат. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына өзүңүздө көргөндөй булаттын башы мына потолокко тийип турат экен шипка. Бул аламан улакка жакшы окшойт булатыңыз. Бул аламанга. 5-5ке бул чоңдук кылат. Жок, 5-5ке чоңдук кылат, 5-5ке чоңдук кылат. Бул аламанга тарбия кылдык. Бул 5-5ке чагырагаттар кетеби, кандай болот? 5-5ке мындай. Тандалат. 5-5ке мындай гүлүк кан аралашкан жылкы жакшы болот да. Мына буттардын ичке. Мындай шамнага, э? Анан бул аламанга мындай салмактуу жоон аттар жакшы болот да. Алар чактык кылып калат, э? Аламангалар команданын аттары чактык кылып калат. Ушул жерде суроода мисалы аламан таталбы же берки 5-5 же экөөнүн айырмасы, экөөнүн тең татал жактары барбы? Эми экөөнүн айырмасы эки бөлөк. 5-5те мына резви, тез, шамнагай аттары жарайт жакшы. Анан 5-5 анан аламанга жоон аттар додонун үстүнөн тододо мындай пресс топто сен аламанда бир көрүп атасың, чоң тойдо бир 2000-3000 ат болот. Ошого чыдаган аттар жарайт да, чоң аттарчы, жоон аттар. Байышым кичинекейинде эле атасы жылкы багат эле. Кичинекей өзү томолок бала эле, кичинесинде эле ошо талааларда караңгыда калып өзү жылкы багып өзү карайт эле. Жанышы чоң балабыз болгон үчүн ушуга төңкөп коюшат эле бардыгын. Бу балдарымдын айырмачылыгы таза жүрөт, өзүнө тыккан. Анан ушу Байыш менен Кыязды, Манас менен Кыязды ошо Бишкектеги командага кошкондагы ушу 5-5ти биринчи Байышым ушу баштады. Байыштын аркасынан ушу инилер азыр улак чаап жүрүшөт. Мага Тажикстандын президентинин баласы Рустам деген бир чоң той болгон Душанбада. Душанбага барып Тажикстанда чабып. Анан ошо президенттин баласынын атын чапканмын да. Анан бир палван, тажик күчтүү палван баласын улак тартып алган да. Улак жулуп алган да мени кармап туруп, оозго салган кол менен элечи. Бетим канжалап кеткен, мурдум канап. Анан кийин ошо президенттин баланын охраналары келип аны сабап салышты. Биздин шеп деди, значит, шептин адамы деп мен түшүндүм, эми тажикча сүйлөшүп атат, жаңы түшүнбөдүм. Акам көз барганбыз, анда манас жаш эле. Бетим жууп, али кылгандан кийин кош төө сайды да, жогорку майрага кош төө деди. Кош төөгө эңип булакты бастым. Аякта така чабышат да. Такымда бассам анан кийин бардыгы жетелешти меничи. Уруп эки төөгө таштап алдым. Аябай сүйүндүм да. Чужой жерге барып бир майра кылыш үчүн, мен үчүн бир майра кылып аламын экен деп ниет кылып барасың да. Эки кош төөгө таштап алгам. Анан кийин улак бүткөндөн кийин ошо президенттин баласы Рустам өзүнүн президент жашаган үйүнө конок кылды бизди. Конок кылганда мени кал деди. Сага гражданский берем, ход ДВРС үй берем, ход бала чакаң Лондонго оку десең Лондонго окутам. Давай Тажикстанга көчүп кел. Мени аттарым чап, ошол жерде кал деген. Анан акам айтат, жанышы ай дүкөнгө калсын деп. Анан өзүм мунага эмесмин, өзүм Кыргызстандын эле жүрөйүн айтат.